Эми убагында мун деген өздөрү киргизген да. Эми убагында ошону киргизип атканына карап, текшерип, карап анан киргизсе жакшы болот экен. Азыр булар эми киргизишти, эми кайра эле өздөрү алып келип станкаларга тыгып атат да. Туура эмес кылып атат да. Таможный, пограндар ошол жерден өтүп атканда бул нерсени карап өткөзүшкөн да. А если запчас деп келдиби, запчаспы машинаны аралап чачуунан алып кир десе, мисалы, ошондо базарга деле сатылмак эмес, башка жагына деле болгон эмес. Мынтип карапайым эл деле алдан алмак да эмес да. Бийликтердин өкүлдөрүнөн суранабыз, рейд токтотуп, ошо машиналарды станциядан чыгарып, ушу оформленияны ушу эртелетип берсе жакшы болот эле да. Азыр 6 айдап жаткандар бар да. Ол эрте күздө сентябрь эмелерди кармалыпчы. Эл чындыгында уже кыйналды да. 100 миңден 150 миң сомго дейин оформление кыласыңар депчи. Аны биз карапайым эл каяктан алабыз 100 миң, 150 миң деген акчанычы. Чынында эл деле ойлош керек да. Азыр ол 100 миң эмес, 100 сом пул табыш кыйын болуп атат биздечи. Тем более мертвый сезондочу. Мында топтолгондор Армения, Абхазиядан Кыргызстанга алынып келинген унааларды сатып алган айдоочулар. Алар өткөн жылы Армян Абхаз номурлуу машиналарды сатып алгандан кийин көп өтпөй унааларын рейд учурунда алдырып коюшканын айтышууда. Мамлекет аталган өлкөлөрдөн кирген машиналар мыйзамсыз киргизилгендиктен Кыргызстандын аймагында айдоого тыюу салган. Мен базардан алгам, сатармандардан эле алганбыз. Анан эми о малда эми бар жогунда эле мисалы алып бар жолу мен сурагам ошондо бул кандай бул Армения ушундай болсо мында текшерилбесе ошондо текшере албай койгом менчи. Ошол малда баягы ФТС деген нерсе жок эле. Кийин мына декабрда чыкты баягы ушул нерсе таможниктер киргизип анан мындайыңар болсо ФТСтен текшергиле, одан будан текшергиле дегенде анан ошондо биз текшере баштадык. Ага чейин ушундай анын Арменияда бар экенин, жоктук экенин, же бул воздух номер экенин, техпаспортунчу анда биз текшере алган эмес да, возможность болгон эмес. Эми азыр кечегиде бир таможныйда бир приложение чыгарды да. Эми ошол нерсени 2018-жылы чыгарып койсо болбойт беле, ушунча эл дүрбөлөнгө салбайчы. Эми кечегиде рейд башталгандан кийин ФТС деп бир программаны чыгарды да. Эл ошондон кийин издеп баштады да ошол жерде машинасы сиздики базада жок экен деп. Эми биз базада бар экен, жок экен билген эмеспиз. Базарларда деле, соц сайттарда делечи бул как семечке эле сатылган. Бир жаран чыгыпчы, же бир ГАИ кызматкери чыгып туруп, бунуңар мыйзамсыз, бунуңар болбойт, эртең күнү силерге проблема болот деп эч ким чыгып официально туруп айткан эмес. Алсам болобу ГАИден көп эмелерден сурадым, мамлекет кызматтардан. Алсаңыз болот. Бул Кыргызстанда бир 5 эле уштук машина эмес, 15-20 миң машина эмен бар. Алсаңар болот. ГАИде кызматкер балдар өздөрү минип жүргөнү көрдүк. Анан ошого ишенип биз эми бизде эч кандай приложение болгон эмес да ал убакта ошо. Айдоочулар унааларын алдырткандарына 3-4 ай убакыт болгонун, бирок ошондон бери бийликтен аларга маселе кандай болуп чечиле турганы боюнча маалымат берилбей жатканынан нааразы. Алардын көпчүлүгү такси кызматында иштегендиктен бир топ кыйынчылыктар болуп жатканын айтышууда. Мен өзүм ошол машина менен кредиттерин төлөйм, 10 адамды камсыз кылам. Өзүм менен 11 киши да. Ош-Бишкек жаатында такси кылам мен. Бул менен эмес да, бул мен эле өзүм менен немен айтам, мага окшогондор бардыгы бар да, мына ушул жерде турган байкелердин деле ошол маселеси ошол да. Эми биз ошентип тирикчилик кылып, эл өз акыбатыбызды өзүбүз кылып жаткандан кийин мамлекетибиз деле кичине ырайым кылыш керек да. 4 айлап, 4 ай болду, 4 айдан беричи чынын айтканда бир кишиге сураган жок биздичи. Эмне болуп атасыңар, кандай болуп атасыңар депчи. Айтсаң бара просто адам зейни кейт да. Өткөн жылдын декабрь айында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы, бажы кызматынын аткечиликке каршы күрөшүү башкы башкармалыгы менен чогуу өлкө аймагында чет өлкөлүк номурлуу унааларды текшерген. Тиешелүү кызмат андагы рейдтин алкагында Армения, Абхазиядан Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирилген 300дөн ашуун автоунаа айып короого токтотулганын маалымдаган. Бул маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында да көтөрүлүп, эл өкүлдөрү Армян Абхаз номурлуу машиналарга мунапыс киргизүүнү сунушташкан эле. Жөн эле штрафсанкага койбой, эми мунапысты кылсак менимче бюджетке дагы каражат түшөт, биздин жарандарыбызга дагы мындай жакшы болот да. Ошо бир барсак, эми жөн эле жарандарды жүдөтпөй. Аябай көп адам кайрылып атат да, ушуну бир 20 миң 30 миңден айып пулун төлөтүп туруп, эми биротоло мыйзамдаштырып берип, эми мындан ары бир дагы машина кирбесин. Болду деп туруп ушуну бир легалдаштырып бербейлиби? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда Армения, Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 миңдей унаа бар экенин декабрда парламентте билдирген. Анын сөзүнө караганда алардын көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинген жана 15 миңдей машинанын 90% документи жок. Камчыбек Ташиев алардын бардыгын тең мыйзамдаштырууга болбой турганын айткан. Биз муну легалдаштырабыз. Бирок кантип? Биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап кылып карайбыз. Биринчи этабында более-менее документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи.
эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден, баягы бөлүм менен технический состояниясы жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз. Экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же толук гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет. Президент Садыр Жапаров былтыр 31 декабрда Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген Абхазиянын, Армениянын жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунааларга байланыштуу жарлык чыгарган. Ага ылайык министрлер кабинети 2 айдын ичинде мындай машинелерди каттоонун жол жобосун иштеп чыгып, тиешелүү чечим кабыл алып 6 айдын ичинде ишке ашырыла турган болгон. 24 февралда транспорт каражаттарын каттоо агенттигинин жетекчисинин орун басары Бакытбек Шералиев 1 радиодон мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды легалдаштыруу 1 марттан башталарын билдирди. Анын айтымында ар унаадан болжолдуу 100 000 сом алынат. Ошондой эле мамлекеттик номер жана каттоо күбөлүгүнө төлөмдөр кошулуп, жалпы сума 102 000 сом болоорун кошумчалады. Ал эми 2025-жылы өлкөгө кирген оң рулдуу унаалар легалдаштырылбайт экенин айтып, элди буйрутма бербөөгө чакырды. Анткени менен айдоочулар аларга бул баа туура келбей турганын билдирип, бийликтен жеңилдик берүүнү талап кылышууда. Ошондой эле алардын унаалары айып короодо 3-4 ай токтоп турганы үчүн күнүнө 200 сомдон акы жазылып жатканына нааразы болушууда. Эми закон десе, закон деле бир алдын, бир арка жагын деле ойлош керек да. 100 000, 150 000 деп атат да. Эми ошону бизге элге орда, ошондо бир өзү айкөлдүгүн алып президентибиз бир рет көз жүгүртүп койсо, бул болбой калат дегендей кылыпчы. Эми элге кыйын да, 100 000ге 100 сом пул табыш кыйын да, азырчы 100 сом пул табыш өзү кыйын. Келаткан жеринен кармап келди, не болду, рейд болуп атат, алып кирип коюп койду да биякачы. А макул, ошону деле штайка маселесине бир рет карап койсо, төлөйсүңөр деп атат. Каждый күнү төлөйт. Күнүнө 200 сомдон деп атат да. Эми бул 200 сомдон эсептегенде деле бул жагы уже нормальный акча болуп калат да. Тадыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевденч эл көтөрө турган, элдин акыбалына карап, азыр 6 айдан бери иштебей жатканбыз, мисалы үчүн 100 000 бизге кыйын да азыркы учурдачы. Биз азыр кайрада кредитке малынышыбыз керек, же тууган уруктан карыз болуш керек, же сырт жака да барып иштеп келиш керек болуп атат да. Азыр Россиянын жергесин көрүп атасыздар. Канча деген кыргыздар келип атабыз, мигранттар. Ошого эл мындай эл көтөрө турган сцена кылса, мисалы үчүн Казакстанда биздин сомго 20 000 сомго чейин болгон экен да. Пандемия башталган чейин бир аз болсо да акча иштеп, ошого даярданып турсак жакшы болот да. Азыр станканын жөн эле станка алып кирип коюп коюшту машиналар. Турат да ал жердечи. Биз бул жактан тиричилик ошол менен болуп аткан да негизи.